Саламатсыңар бөбөктөр. Кел бөбөгүм жомоқ деген уктурубуздан Шейх элинин Айванаттардын узун кулак падышасы деген жомогун касыңар бүгүн. Айванаттар бир күнү өздөрүнө падыша шайлап алгылары келет. Арстан олжосуна кетсе, аюу бал издеп, карышкыр кояңдып, кантип олжого туйтунсам деп убара тартып жүрүшкөн. Ал эми түлкү болсо тоок канадан тешик издеп кыйналып жатат. Деги жырткычтардын эч кимиси шайлоого катышпай калат. Эшектер тартипти сактап, бардыгы шайлоого катышат. Ошентип балдар. Эшектердин күнү тууп, алардын ичинен падыша шайланат. Шайланган эшек шашырыш түрдө башына таажыны киет. Мыкты текмечки арстандын терисине кийим тиктирип киет. Эшектер менен сүйлөшпөй, качырларды тоготпой жалаң аттар менен жүрүп калат. Карышкырлардан жан сакчыларды, түркүлөрдөн кароолчуларды кызмат кылат. Эшектер абдан ачууланат. Анан эртеби кечпи бизди эстейт деп үмүттөнүшөт. Карасандай болчудай түрү жок. Анан алар нааразычылык билдирет. Биз эшектер узун кулакты падыша кылып шайладык. Эми болсо ал айланасында аттарды топтоп алды, жырткычтарды сакчылык алды. Биз эстен чыгып калдык. Эшек падышага ушул жарашабы? Бул эмнеси? Узун кулак падыша муну угуп калат. Укпай да калышы мүмкүн эмес. Падыша катары мындай ушак аянга абдан ачуусу келет. Арстан терисинен тигилген тонун, таажысын кийип бардык эшектерди топтойт. Урматтуу эшектер, бул убакка чейин эшектен падыша шайланчу эмес эле. Бизге чоң оомат келди. Мындай жолду улукта кантип сезбейсиңер, Силерди ичиңерден чыгып, арстанды, жолборсту, карышкырды, түлкүнү башкарып жатканга сүйүнбөйсүңөрбү? Андан көрө мага жардам бербейсиңерби? Баарыңар акпаксыңар. Өзүңөр жөнүндө гана ойлойсуңар. Мен болсо силерди да ойлойм. Эгер макул болбосоңор, таажымды, тонумду берейин. Падышалыгымды таштап мен силерге кошулайын, Эшектер таң калып карашат. Айлананы караса, жырткычтардын бардыгы тегерете курчап алышыптыр. Бул жерде сен начар падышасың деген эшек чыгышы мүмкүн эмес эле. Эшектердин баары узун кулак падышаны алкап жатышат. Жашасын падыша! Жашасын алгачкы эшек падыша! Жашасын падыша! Андан кийин сакчылар нептеп сууруп чыгышып, жолдоруна түшүшкөн экен балдар. Азыркы уга турганыңар башкыр жомогу ала булак каздар деп аталат. Илгери кар таштай катуу, аскалар булуттай жумшак кезде каздардын бардыгы апапак эле. Ала булак каздар таптакыр жок эле. Анда ала булак каздар кайдан чыкты? Бир адам балдарды алдап алып кетип, башка жактарга алып барып сатып жиберчү экен. Бир күнү Халиме деген кызды да кармап алып капаска салып коет. Кыз качып кетпесин деп анын жанына сыйкырдуу ак таштарды тизет. Бул таштар Халимеден такыр көзүн албайт, кадам бастырбайт. Ошентип ал адам Халимени капаска салып, тамак катары чийки буудай менен сууну коюп кетип калат. Качан тамактана тургандыгын чечимин да таштар чыгарчу экен. Халиме жума бою ыйласа да пайда жок. Гүлдөй болгон жүзү саргайып кетет, арыктап ийнедей эле болуп калат. Кантип бул жерден чыксам? Ушинтип күнү түн ойлоно берет. Ал камалып турган жердин эшиги дубалы да аябай калың. Таштар андан көзүн алышпайт. Эшиктин алдында гана кичинекей жылчыкча бар экен. Бул тешиктен каздын балапаны кара араң өтө ала тургандай. Бул мүмкүнчүлүктү пайдалануу максатында Кудайдан аны казга айлантуусун сурана баштайт. Дал ошол мезгилде тилегени ишке ашып, тулку бою кичирейет. Кичирейип отуруп, жаңы жумурткадан чыккан балапанга айланат. Кичинекей канаттарын чырпып, тешиктен чыгып кетет.
Жаман көзү таштар эчтекени түшүнбөй карап калышат. Анын Халиме экенин түшүнүшкөндө алар да каздарга айланып артынан кууп жөнөшөт. Халиме суунун жээгиндеги каздарга кошулуп кетет. Каздар анын чоочун экенин байкап, какылыктап башташканда сазга жакшынып калат. Таштар Халимени таба албай үйүнө кайтышат. Халиме кутулганы менен кайра сулуу кыз абалына кубула албай калат. Анын башка каздардан айырмасы түктөрү да ала була эле. Натыйжада дүйнөдөгү бардык ала була каздар Халименин тукумунан тараган дешет бөбөктөр. Азыркы уга турганыңар бөбөктөр, чайнектин тагдыры деген Дания элинин жомогу. Илгери өзүн өзү аябай жакшы көргөн чайнек болуптур. Көкүрөгүн көтөрүп өзүн көрсөткөнгө маш эле. Фарфордон жасалган узун мойнун ичке кармак үчүн абдан жактырчу. Бир аз жаракка кетип калганын такыр сөз кылчу эмес. Менин досторум чыны шекер салгыч, табак бир аз кемчилдигинде апыртышат. Мен эмне ушунча эле начармынбы? Анан өзүнүн жакшы жактарын мактанчу. Эч ким төрт тарабы келишкен боло албайт да. Жада калса андай эмес. Ар кимдин жакшы жаман тарабы бар. Мен ошондоймун. Мен таптакыр кынтыксыз болсом, бардык чайнектердин падышасы болмокмун. Негизги буюммун деги даамдуу чайларды демдейм. Бир күнү чайнекке жаман иш болду. Колу эт келбеген коноктун колунан чайнек түшүп кетти. Байкуш чайнектин оозу кармагычы сынды. Чайнек өз кызматын аткара албай калды. Ошондо ыйлады. Бул окуяны эч качан унута албайм. Эч кимге таарынган деле жокмун. Сонун чай демдеген күндөрүмдү унутушуп, мени бурч кыргытып коюшту. Кийинки күнү анан мени келген кайрычыга берип жиберишти. Кайрычы чындап эле абдан жакыр экен. Эки сындырым нан үчүн кереле кечке жүрчү. Эми кайрычынын үйүндө чайнектен кийинки жашоосу башталды. Ал андан кийин чайнек катары кызмат кылган жок. Ичине топурак толтуруп пияз отургузушту. Пияздан ичке бир гүл өсө баштады. Ал чоң, сонун гүл болуп, жай мезгилинин күнүндөй бажырайды. Анан бир күнү кожоюн карап турду. Муну жакшынакай челекке котороюн кооз немени. Чайнекти сындырып, гүлдү чыгарып салышты. Азыр таштандыда сынган бойдон жатам. Мен чайнек ага өкүнбөйм. Анткени өткөн күндөрүм эсте калды. Аны менден эч ким тарта албайт ал күндөрдү. Чынбы? Ушинтип чайнек кейиген бойдон жатат дейт балдар.